Азыркы иштеп аткан конституция боюнча президент өзүнүн толук ыйгарымдуу укуктарынын баары көрсөтүлгөн. Экономикага аралаша албайт, өкмөттүн жумушуна аралаша албайт, тышкы саясатты жүргүзө албайт, ички саясатты аныкта албайт деген норманын баары 2010-жылдан бери иштеп атат, 10 жылдан бери. Бирок андай болгон жок да. Де юра ошондой, бирок де факто бүт ушунун баарын башкарып келаткан, баарын тандап келаткан, өкмөттү дагы тандап, парламентти дагы тандап, ошонун ишинин баарын тең жөнгө салып тескеп келаткан бул президенттер болгон да, биз билебиз да. Азыр эми ошонун баарын так бөлүштүрүү болуп атат. Мына сот бийлиги өзүнчө, аткаруу бийлигинин башында президент өзү туруп атат. Эгерде сот бийликке кийлигише турган болсо, анда өзүнүн должностунан ажырайт, импичментке повод болуп калат. Аткаруу парламенттин жумушуна кийлигише турган болсо, тоже өзүнүн жумушунан кетип калышы мүмкүн да, импичмент болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Южный Кореяда президенти өзүнүн жакшы көргөн подружкасына аркылуу экономикага аралашам деген үчүн азыр түрмөдө отурат. Франциянын президенти Саркози сот бийлигине аралашам деп өзүнүн адвокаты аркылуу бир жумушту сурап койгон үчүн азыр мына 3 жылга кесилди. 1 жыл түрмөгө, 2 жыл үй камагына да. Демек, ошондой прецеденттин баары азыр болуп атат. Кийинки келген президент толук жооп берет эми. Сот бийлигине аралаша турган болсо да жооп берет. Мыйзам чыгаруу жыйынга аралаша турган болсо палатага, парламентке, анда дагы толук жооп берем мен аралашпайм деген нерсени конституцияга жазып азыр элге чыгарып атат да. Эгер элдер колдой турган болсо, анда мына жоопкерчилик ушинтип таганып калат да. Анан 3-чү чоң блок болсо, бул экономикага. Мурун улам бир премьерди шайлап эле баа өсүп кетсе, же экономикалык кризис болсо, мына ушу премьер күнөөлүү деп эле алмаштырып эле элдин баарын алаксытып жүрчүбүз. Андай болбойт, президент өзү жооп берет. Мына 5 жылга шайланды, экономикага толугу менен өзүм жооп берем деген милдетти өзүнүн мойнуна алып атат, жүктү алып атат. Мен ойлоп атам, эгерде ушундай боло турган болсо, балким Кыргызстан дагы мындай бурулуп өнүгүү жолуна түшөбү деп.